Барсам, қарасам, өлім төшөгүндө экен. Анан кирсем, менден коркуп атасың деди. Жок, коркком жок. Анан сурап калды. Эй молдо деди. Мени Кудай кечиреби? Мен айттым, кечирет. Мен коммунист болсом да кечирет. Сен Кудайга ушунча ырайымдуу. Мен моундай акыбалга келгеним Кудайдын жазасыбы деди. Жок, рахматы деди. Кантип рахматы болсун, мен ушунда кыйналып атам, жок. Тозокто мындан жаман болот. Алла бу дүйнөдө тозокту сизге көрсөтүп, сизди бейиштик кылышын каалады. Эмне кылайын деди. Айтыңыз келме. Мен келме билбейм деди. Мен айткам, кайтылаңыз сен. Анан ла илаха иллалла Мухаммад расулуллах десем, мындай карады дагы, жок сен мындай айтпа мага деди. Сен башкача айт. Ана мейли кыргызча айтайын. Bir Allah'dan başka sığınıp layık zat yok деп айтты. Canım Muhammed Allah'ın elçisi деп айтты. Desem, ушуну айтты да, эми тигинчини айт деди. La ilahe illallah Muhammed. Бирок мен ошол көзүн ошо мынтип карай калсам, карасам бутунун учунан баштап жан суруп жаткан сездим да. Тартылганда қан тамыр үзүлүп атканын көрдүм. Имам Газали рахимулла айткан, качан жан денеде калып калышты каалайт экен да. Ошол мезгилде ушунчалык катуу кармалат экен дагы, баягыл жерден чыкпаганга аракет эткен денеден, коркконунан. Титилип келатканын көрдүм. Карап тураман, келмей айтам, койдум, Ясин окуп баштадым. Пайгамбар зат ооругандарга, аны өлүм төшөгүндө жатканга Ясин окугула деген. Аны Ясин окуп баштадым, бир мезгилде баягы кап-кара болуп аткан бети кадимгидей агарды. Кадимгидей агарды, чын айтайынбы? Ошо мезгилден кийин келмен айтты дагы, болду деди. Мен бейишти көрдүм деди. Шап өлүп калды. Көзү жумулган боюнча, ооз жабылган боюнча кетти.